Биз турган жер Ноокен районундагы Бүргөнд айыл өкмөтүнүн Жеңиш айылы. Мында 50 жылдан ашык мурда орнотулган жыгач мамчалардын иштөө мөөнөтү бүткөн. Азыркы учурда ал эски мамчалар алмаштырылып, ордуна жаңы бетон мамчалар орнотулууда. Бир жуманын аралыгында бул иштер бүткөрүлсө, 1,5 километр аралыкка электр чубалгылары тартылат дейт адистер. Бул көчө 1967 жылы линиялар курулган. Почти 56 жыл болуп атат. Негизи 30 жылдан ашкандан коопсуздугу жетип алмаштырыш керек эле. Мына бүгүн ошо күнүн негизинде өтө кооптуу болуп, биз көп апораларга чыга албай, бизге татаал немелер жаратып, элдерден арыз түшүп, муун болуп, ушундайлар көп немелер жаратылган да. Ошо мына бүгүн биздин немебиз боюнча 38 апора бар эле биздин немебизде, балансыздагылар. Бүгүн 46 апора келип, ошо кышка даярдык менен алмаштырып атабыз. Мына элдер дагы сүйүнүп, кубанып отурушат. Аталган Жеңиш айылында 300дөн ашык кожолук бар. Эски электр мамычалары айрым үйлөрдүн короолоруна туура келип калгандыктан, жергиликтүүлөргө ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Мындан улам жаңыланган электр тирөөчтөрдүн жол жээгине орнотулуп жатканына тургундар дагы ыраазы. Жаан жаганда кар жаап, мына кыштын күндөрү аябай кыйналып жүргөнбүз. Светтер өчүп, башка болуп, дарактар жетилип, калган убактарда болгон. Азыр мына бийик, жакшы семен столбаларды коюп, дарактардан анча бийик, адамдардан мындан кийин даракка жетпей, электр тогуна жетпей турган, зымдыга жетпей турган дарактарды эге турган болушат. Ноокен райондук электр тармактар ишканасынын 5 бөлүмүндө тең кышкы мезгилге карата даярдыктар жүрүүдө. Жыл башынан бери аталган ишкана 150 даана электр тирөөчтөрдү орноткон. Бул эң муктаж айылдардын бирине кирет эле. Булар бир нече жолу айылдын кайрылууларынын негизинде быйылкы 23-жылкы планга киргизип алмаштырып жатабыз. Пландын негизинде бекитилген жумуштарыбызды 35-40% аткарылып калдык бүгүнкү күндө. Бизде март айынан ОЗУПга даярдык башталган, март, апрель, май менен кошо ушунча пайызына уже аткарганы жетиштик. Ноокенде электр жабдууларды жаңылоо, калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында ишенимдүү аракеттер көрүлүүдө. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.